Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Мен азыркы чыкканым мамлекетибизде жаңы бийлик пайда болгондон кийин өкүрүп бакырган жарандык активисттер көбөйдү. Мурунку саясатчыларга кошомат кошуп, ошолордун ырын-ырдашып, көрүнгөн жерде кыйкырып жүрүшөт. 2-3кө бөлүнүп ал. Бул туура эмес. Алар жарандык активист деп аларды айтууга болбойт. Алар арзыматтар. Жарандык активисттер бул кандай бийлик келбесин чектен чыгып кеткенде элдин үнүн жеткизген адамдарды коркпой, үркпөй, чындыкты, ошол кандай гана бийлик болбосун бетин айткан адамды билимин жетишинче жарандык активист дейт. Менимче жарандык активисттер Кыргызстанда көп. Алардын бир 4-5-өн айтып кетейин. Илгиз Турдукулов деген бала бар. Азыр Россияда турат адам. Адилет Айтикеев деген, ал Америкада турат. Гүлжигит Исаков, Акжолтой Тукунов, Аскат Осмонов, жана экс-депутат Бактыбек Калмаматов деген. Мына ошого окшогондорду жарандык активисттер дейт. Азыр кыйкырып жүргөн 2-3кө бөлүнүп алгандарды, буларды мен жарандык активист деп эсептебейм. Кээ бирөө элдик көзөмөлдөп түзүп алыптыр. Ага ким берди андайды? Анда ар кайсы коом уюм түзүп алып эле элдик көзөмөл кылып жүрөрбүйбүзбү? Барыбыз. Андай укук берилген жок. Мына ошондойлор элди тажатып жиберишти. Биз ошон үчүн чыкпай калдык. Себеп ошол өкүрүп бакыргандар жаңы президент келсе, жаңы парламент келсе жайында таппай калабыз. Кумга сиңгендей жоголот. Алар бийликтин ырнырдап ошондой кыйкырган фанаттарга же жарандык активисттерге кызмат берип, акча берип кой, заматта ырыңырдап калат. Алар кошоматчылар. Илгерки Керимбай болуштун арзыматтары да, азыркыча айтканда. Мен азыркы жогорку кеңешке, өздөрүнүн мыйзамдуу органыбыз деп санаган жогорку кеңешке жана азыркы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу Новиковго кайрылат элем. Силер жөн эле мурунку бийликтин проектилерин, баягы областтарда кылган иштерин түзүп кеткендерин биз кылып атабыз деп кыдырбай, аныңар жакшы деп койгула. Азыр реформа кылгыла. Мен жогорку кеңешке айтарым азыркы. Мына төрөгадагы жогорку кеңеш азыр президенттин милдетин аткарат деген Талант Мамытов. Силер реформа кылам десеңер, кээ бир мамлекеттик мекемелерде элдин эсебинен ол чойгон акча айлык менен иштеп атат, айына. Мен эми сөзүм куру эмес болуш үчүн ачык айтайын. Кыргыз алтынынын жетекчисинин эле орун басарын алган айлыгы айына $20,000 тегереги. Айына. Буну сомго айлантсаң 1,7 миллион сом. Ошол Кыргыз алтынды 6 жылдай башкарган жетекчиси айтчы, мен айлыгым $5,000 деп калп айтат. Орун басарын алган айлыгы $20,000 болуп аткандан кийин кантип аныкы $5,000 болсун? Мейли $5,000 деп коюнчу. Эми ошол $5,000 азыркы $85 куру 85тен болот, эсептесең 500,000 сом. Айына анын квартальный премиясы бар 3 ай сайын. Ошентип 1 миллионго чыгып атат. $5,000 эсептейчи. И машинасына күнүгө 200 литрден 500 литрине чейин элдин эсебинен май куюлат. Кайсы кылган эмгеги үчүн? Кабинеттер бекер. Тепкен машиналары $100,000 тегерегиндеги. Ошол Кыргыз алтында азыр жерлерге лицензия берип койсо, Солтон Сарга окшогон жерлерге сүйүнүп жүрөт. Аны ит бекер сатышкан убагында. Мына ошолорду жоопко тартыш керек. Азыр 31 жаштагы бала жетекчи болуп барды дейт Кыргыз алтынга, бир чоңдун баласы. Анда жакында айтабыз. Маселен, ошол Кыргыз алтын жерлерде филиалдары бар. Мына ошондеги билет кадр кызматында иштегендер. Жөн эле катарда жумушчу болуп кириш үчүн $1000 пара берип киришчи мурун. Мына ошолорду карагыла, жоопко тарткыла, тиешелүү кызматта отургандар. ГКМБ, Финпол, прокуратура жана АКС башкасын бар. Эми мындан сырткары Мегаком жөнүндө айтайын. Эми Мегаком жетекчисинин алган айлыгын айтсам, элдин төбө чачы тик турат. Мен эми ошонун чарбалык жетекчиси, бөлүмүн башчысын эле алайынчы, хозяйственный жагын айтайын. Айына алган айлыгы ошо чарбалык жагынын бөлүм башчысын эле $6,500. Бул $600,000 сом, айына сомго которсоң. Анын премиясын кварталын айтпай эле коеюн.
Мынакей туугандар. А жетекчилерин эсептесеңер таң каласыңар. Кумтөрдүн президенттин Кумтөр компаниясынын алган айлыгы айына 300 000 доллар. Муну сомго которсоң 25 миллион 500 000 сом. Алган айына айлыгы. Булар кайсы кылган эмгек үчүн ушунча акча алат? Ошону азыркы жогорку кеңеш, президенттин милдетин аткаруучу, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Новиков, Талант Мамытов жана азыркы жогорку кеңеш бир чектөө киргизбейсиңерби? Реформа деген мына ушундай мамлекеттик мекемелерде иштеп олчойгон акча алган айына 1 миллион сом тегерек алат деген бул эмне деген ушундук? 50 000 сом алса деле ачка өлбөйт эле. Иштесе иштесин, иштебесе койсун, пожалуйста. Аны эч ким кыйнабайт. Баары бекер го. Иштейм деген киши 50 000 сом менен да ачка калбайт. Ошондой акчаны 1 миллион сомду бул карапайым элдин түшүнө да кирбейт. 1 миллион сомдон ашык акча айына алган. Мигранттар жүрөт 30 000 40 000 рубль табабыз деп Россияда тишинин кирин соруп көкс ичип коюп, кышында суукка какталып, жайында суукка тоңуп, жайында ыска какталып коюп жүрөт. Турцияда жүрөт. Алар дагы 30 000 40 000 50 000 чейин лира табабыз деп, акча табабыз деп үй бүлөсүн багып, мамлекетти багып Кыргызстандагы. Ошо үй бүлөсүн Кыргызстанды да багып, ошол жакта түшүнө бербеген мына акчалар биякта ойноп атат. Алар болсо бир арзыбаган акча үчүн жыргагандан кеткен эмес, иштеп жүрөт. Мен азыркы жарандык активист деп өкүрүп бакыргандарга айтарым, мына ушундай нерселерди айткыла. Силер биз айтып атып жаман көрүнүп бүттүк. Чындыкты айтсаң жакпайт экенсиң. Эми Кумтөрдө катарда иштеген эле кызматкерлер 70 000 80 000 тегерегинде алат, айына 1000 доллар. Ортоңку жетекчилерин айтпай эле кой, жана президенттен кийинки айына 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000 долларга чейин айлык алат. Элдин эсебинен алат. Аныс деле Кумтөр 70%-ын канадисттер алат. Торантада отуруп алып, биздин кен байлыктын баарын соруп бүттү. Мен азыркы жогорку кеңеш, эми силер жаманатты болуп түрдүү сөздөр менен айтып жүрөсүңөр. Эми ушуну актайбыз десеңер, жок дегенде таракта бир жакшыраак калабыз десеңер, ушундайларды кыскарткыла. Мамлекеттик мекемеде иштеп 1 миллион сом тегерегинде алган Кыргыз Алтын, Мегаком, Аэропорт, Кумтөр жана азыр жер үйдө ачылгантат. Нага да 1000 доллардан кем эмес катардагы жумушчулар киргентат. Эми жетекчилердин кызматын эсептебей эле койгула. Айлыгын, то есть алар асмандын башы. Ушуну кыскарткыла. Ким барам десе 50 000 сомдон ашпасын. Конкурс деген бул шултоо. Азыр айтып атпайбы, конкурс менен келет деп. Конкурс менен таза адамдар бара албайт. Себеп 20 жыл иштесең дагы жетекчилик кызматта 5 жылдан ашык 5 жылдай турбасаң, сен конкурс менен өтпөйсүң. Өкмөттө иштеп, бирок 10 жыл 20 жыл иштесең, катардагы жумушчу болуп турсаң дагы жетекчилик кызматта отурбасаң, сен жетекчиликке конкурска катыша албайсың. Анда алып алсын ошонусун. Мына ушундай. Баягы эле тааныш билиштер менен келет. Муну айтсаң жаман көрүшөт, урматтуу мекендештер. Мына азыр атасынан калган бийлигиндей көрүп, аэропорттун жетекчиси Үсөн Сыдыктын баласы Бакыт Сыдыков дагы эле отурат. Кайсы кылган жакшылык үчүн, кайсы кылган эмгеги үчүн ошол жакта мурун иштеп кеткен, коррупциялык иштери бар. Мына азыр деле отурат. Мен Талант Турдубаевичке, Мамытовго айтарым, Новиковго айтарым, колуңардан келсе чечкиндүү болуп ушуларды алгыла. Азыркы жогорку кеңешке да кайрылам. Эми азыр кадрдык кызматын айтсам, күлкүңөр келет мына ушундайларды. Нарын областына менин кичим экениме эптеген бир байкуш губернаторду алып барып койгон. Област өкмөттүн ыйгарым өкүлүн. Эми анын биринчи орун басарын мурун бир Кудайдан жөө качкан Семетей деген эме болчу, Мырзабекович деген. Анын ордуна Жумгал районунун акимин коюп койдуңар азыр. Калпычымды билбейм, Алмамбет Шыкмаматов сүйлөшүп алып барды дейт жердешин. Жумгал районунун ошо Каракеч Ошченде, ошонун жолун оңдой албаган бир байкуш кайтып Нарын областына эми жолун оңдоп жыргатат. Кыскасы, губернатор дагы орун басарда Кудайдан жөө качкан адамдар. Мындай нерсе көп айта берсем. Болгон нерсени айтып салайын дейсиң, фанаттар, жана кыйкырып өкүрүп бакырган сабатсыз жарандык активисттер жаманатты кылып бүтүрдү. Фейктер. Сулуу кыздын сүрөтүн коюп алган, же жаныбарлардын сүрөтүн коюп алган, же саясатчылардын сүрөтүн коюп алган. Мына ошолор чарчатты, 2-3кө бөлүнүп алды.
Аларды жаңы президент келип, жаңы парламент келгенден кийин таппайсыңар. Мына жазында, кышында, январда жаңы президент келет, ал февралда бир айдан кийин бекийт. Анан жаңы парламент келет. Мына ошондон кийин жайында азыр өкүрүп бакыргандар жок болот. Себеби алардын билими жетпейт, айтканга, духу жетпейт, эрки жетпейт, алардын акылы да жетпейт. Ушундай көйгөйлөрдү айтканга. Урматтуу мекендештер, Ошшенге мына Жумгал район акими Сапаров Адыл деген барыптыр. Эми өзүңөр ойлоп көрүлө. Кыскасы тракторист алып барып космонавттын ордуна коюп атышат азыркылар. Бул туура эмес. Мурунку Мекенин Кыргызстан, СДПКда, Кыргызстан партиясында биримдикте жүргөндө азыр деле жерлерде аким губернатор болуп отурат. Токтотуш керек да муну. Азыр координатор болуп кээ бир ошол бийликке барча адамдарга координатор болуп аткандар азыртадан серий кардинал болуп, баягы Илмиянов Атамбаевдин убагында, Сооронбай Шариповичтин убагында Алмамбет Салиевдей болуп серий кардинал болуп, сени азыр координатор болуп аткандар, сени кийин аким губернатор же жетекчилик кызматка коебуз деп канун соруп акчасын алып кычырган машиналар тээп жүрөт. Мен муну так билем. Кимдер экенин. Булар да кийин жооп берет, ошо Илмияновдой болуп, жана башкалардай болуп. Эртеби кечби жооп берет. Көп нерсени айткыбыз келет, картаны ачып салгыбыз келет, бирок кээ бир адамдар биз түшүнбөй атат. Биз Кудай буйрса, жаңы бийлик келгенден кийин, жаңы парламент келгенден кийин ачык баарын айтып турабыз. Азыр бийлик жок. Азыр башаламан. Каалаганы кылып атат. Революция болгондон кийин бул акча жасамай эле болуп жатат. Тааныш билиштерин алып барып, өкмөттө бир күн иштебеген адамдар бар, жетекчилик кызматка бара алат. Мейли барсын, кичине билим болуш керек да. Мына ушундай урматтуу мекендештер, ачык айтып туруңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз элиме тынччылык каалайм, токчулук каалайм. Аманчылыкта жолугалы.